Бүгүнкү күндө биз мына үй бүлө көйгөйлөрү менен алышып келебиз. Үй бүлө ичиндеги болгон аркы терки күнгөй тескейин аралашып калдык. Идеги эле коомчулукта белгилүү да. Кээ бирки үйдөгүлөр үйүнөн тынчтык кетип калып кыжалатчылыкка кабылышат. Эмне үчүн мынтип атам? Эмне үчүн ынтымагым жок? Эмне үчүн балдарым мени укпайт? Эмне үчүн аялым мени укпайт? Эмне үчүн менин күйөөм зөөкүр дегендер толтура да. А көрсө, маселени чечүү сыры өтө жөнөкөй турбайбы? Ал эмне дегенде, үйдө ошол жакшылыкты жугузган периштелерге орун берүү. Жоксо периштелерди конокко чакыруунун эң бир жакшы жолу, жеңил жолу. Ошол эле учурда кыргыз айтат эмес, бала мындайча айтканда куш уядагысын алат деп. Куш уядагысын алат деген сөздөн түшүнсөк болот. Баланын бүгүнкү күнү эртеңки тагдыры турбайбы? Аны бүгүн таалимге, тарбияга, үй ичиндеги карапайым жөнөкөй эле усул менен 10 мүнөткө, 15 мүнөткө отургузсак, муну мен өзүмдүн туугандарымдын бирөөсү келип сыймыктануу менен, сүйүү менен айткан эсимде да. Бул үйүмдөгү болгон тынчтыкка мен жөнөкөй жол менен жеттим. Көрсө китеп кармаш керек экен бала менен чогуу деди да. Мына ушуну сиз азыр кеп козгоп калдыңыз, Устаз Юсуп. Мындан дагы сырткары бүгүнкү күндөгү коомчулукка дагы эмнелерди сунуштаксак болот? Ушул китеп менен кошо эле, таалим менен кошо дагы бир тарбиялык жагын камтый турган. Эми ошол китепке дагы маани берүү керек. Себеби китеп бая комплекстүү түрдө кээ бир китептер бар. 365 күнүм деген бир китеп бар экен. Ал жерде ушул бир жылда ошол ар бир күнгө бирден тема коюптур десеңиз. Ал жерде бир 2 аят, 2 хадис, 2 окуя, 2 макал, 2 мисал. Жашоого тиешелүү, инсанга тиешелүү. Такыбалык, эртең уурулук жөнүндө, анан зөкүрлүк жөнүндө, анан эртеси күнү орозо жөнүндө. Кыскасы ушундай темаларды, өтө зарыл темаларды аяттан, хадистен, окуядан, мисалдардан, макалдардан келтирип койгон да. Эми ошону күнүгө бирден теманы ачып, балдарга келсе ошону атасы же эжеси же апасы окуп бере берсе, китеп окуй ала тургандар эртең сен окуйсуң деп ушундай окуй бериш керек. Анан ошол жерден бүткөндөн кийин жанагыга жыйынтык чыгарыш керек. Алла разы болсун. Устаз Юсуп, ушул жерде мен да кошумча кылгым келет. Биздин өзгөчө көрөрмандар ушундай үйдөгү таалимдин маанилүүлүгүн, маңыздуулугун туйгандан кийин чындап эле алар китеп издеп баштайт. Эмнеден баштасам экен деп. Ошого мен кошумчадагы оюмда Момундардын бакчасы деген китеп кыргызчаланып калган. Анын орусчасы бар. Кимдеги кайсы бир үй бүлө бар, арабча түшүнө алат. Мына ошентип кошумча китеп катары ошол Момундардын бакчасында колдонсо болот. Же болбосо 40 хадис деген китеп бар. Бул 40 хадисти да колдонсо болот. Мына ошо же болбосо бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан которулган бир жөнөкөй, жеңил, күнүмдүк турмушта керектелүүчү маселелерди камтыган хадис китептер бар. Булар да колдонсо болот деп биз сунуштап өтсөк болот да. Ооба. Колдонсок болот. Ошо кыргызча муфтияттан баягы уруксат алып жазылган китептин баары эле ошо таалим негизинде жазылган китептер. Анан ошол китепти окугандан эмне дагы пайдалар да. Ошол балдардын мисалга мен айтар элем, үйдө баары намаз окуш мүмкүн да. Үйдө баары жолукчан же бир дин жолу менен мындай жашашы мүмкүн. Практикалап этиш мүмкүн. Бирок күнүгө ошол баарын чогултуп туруп, 15-20 мүнөт китеп окуу бул өтө кыйын нерсе да, өтө кыйын нерсе. Буга баягы нафс моюн жарып бербейт көбүнчөсүчү. Бирок ушуну биринчиликке коюш керек да. Ошондо гана биз баягы уюткулуу калкпыз деп коебуз го. Биз уюткулуу могу чайдын астына могу сахардан экөөнү салып койсоң, азырынча эри элек, чайга таттуу чыга элек, бирок жана сахар бар да. Могу кашык менен 1-2 эле кыймылдатып койсоң, ал таттуу болуп калат деген. Ошондой эле биздин ата бабабыз, биздин тиги көптөн берки бир аталарыбыз бизге уюткуну, жанагы түпкүлүктү түзөп койгон. Ал биздин ички фитрат, жанагы бейлибиз, жана тилибиз, динибиз, мына ушунун баары. Бирок муну биз бир аз кыймылдатыш керек да. Аны ал деген таалим. Ушу таалимсиз, себеби Алла Таала Кур'ан Каримде биринчи икра оку деп айтып атпайбы? Намаз оку деп баштаган жок, орозо карма деп баштаган жок. Кур'ан бул оку деп түштү. Демек биз көп окушубуз керек. Окуудан баягы имам Шафи айткандай, мен өзүмдүн устазыма зейним начар деп
арыздандым дейт го. Анан устазым айтты, фа аршадани иля тарки мааси, күнөөлөрдү ташта деп бизге мага айтты дейт. Себеби бул илим Аллахтын нурларынан бир нур, ал эми нур болсо ла ю'тали аси, күнөөкөргө берилбейт дейт. Эми карышкыр менен кой бир жерде жашабагандай эле, караңгылык жарыктык бир жерде болбогондой эле, күнөө менен илим билим талим бир жерде болбойт да. Ошон үчүн балага ошол жаман нерселерди, жаман адаттардан арылтып, ошол талимге көбүрөөк сугарыш керек. Сөзүңүздөн байкадым, устаз Жусуп, көрсө бул жерде сиз айтып аткандай, караңгы менен жарык бир жерде болбогондой эле, ыйман менен сабатсыздык дагы бир жерде болбой турбайбы? Ошондуктан урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу биздин калайык калк, бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө биз байкаган өзгөчө маселе, биз эртеңки күнү балдарыбызды башка бирөөнүн колуна берип, анан ошонун гана тарбиясынын негизинде бала катары кабыл албастан, анын эртеңки келечегине үйдөн эмне кам көрө баштаганыбыз эң жакшы экен. Бул бир гана баланын өзү үчүн эмес, үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпысына пайдалуу болгон иш аракет экен. Уста Юсуп, ушул жерде биздин көрөрмандарга, жалпы калайык журтка бир практикалык бир көрсөтмө бере алабызбы? Айталык, бир киши өзүнүн үйүнүн кире беришине күнүгө саат 20:30 талим деп бир жерге жазып койсо, анан наркы бөлмөнүн дагы бурчуна күндүгө 21:30 талим деп. Ушундайгы бир кайсы бир тажрыйбада ушундай бир усулдар барбы? Ооба, мен билген кишилерден бар. Аларда бир кадимки деле жанагы корзинка бар, аны бир жерге коюп коюшкан. Телефондорун өчүрүп баары. Ошол жерге чогулта калышат. Эң биринчи нерсе ошол. Эң биринчи бүгүнкү жолтоо болгон нерсе телефон. Ооба, мурда билесиз, Аким устаз. Бизде свет жок болчу. Ооба. Кээ бир учурда. Ооба. Анан жанагы шамчыракты коюп туруп, анан башкача караңгы да. Караңгы баары ошол жерге келет эле. Ата-энебиздин тиресине келип отуруп калат элек. Ооба. Мына ошондо бизге айтчу нерселерин айтат эле да. Азыр биз светти өчүрбөйбүз, Wi-Fi'ди өчүрүп, же телефонду өчүрсөк, анан өздөрү эле отурган жерден зеригет. Анан ошентип китепти ачып келгиле. Деп эми балдарды көндүрүш керек да. Бала бейбаш болсо, бала айтканды кылбаса, анда кыйын эле эртеңки тактыр. Бүгүн айтканды кылбаса, эртең деле айтканды кылбайт да. Биз картайган кезде анан бизди корболуубузду эч ким каалабайт. Ошон үчүн балага азыртадан ошондой тартип түзүш керек. Күнүгө ушул убакытта сабак деп бекем. Мен жок болуп калсам, тиги кылгыла деп WhatsApp'тан айтып, кайра дайындап, кана көргөзүп эле кылып атасыңарбы деп, бул баланы катуу эле айтыш керек. Туура айтасыз, устаз Юсуп. Мен байкап турам, мен сымал биздин көрөрмандарга деле байкалды болуш керек. Көрсө үйдүн ичиндеги болгон аура дейбизби, үйдүн ичинде болгон жалпы тартипти жөнгө салуунун эң бир жөнөкөй жана колдон келе турган бир багытын көрсөттүңүз да. Ал эмне дегенде эң алгач расписанияны үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу макулдашып алуу. Экинчиси, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы болгон байланышка биринчи тоскоолдук кылган ошол өзү акча төлөп коюп койгон Wi-Fi. Үчүнчүдөн, андан дагы чоңураак акчаны төлөп чөнтөккө салып койгон телефон. Анда, значит, бизде эң алгач расписанияны коюу экен, урматтуу биздин мекендештер, экинчиси Wi-Fi'ди үзүү экен, үчүнчүсү телефондорду жыйнау экен. Эгерде биз ушундай кылган болсок, анда үй бүлө ичиндеги болгон талимге, мындайча айтканда, дап даяр эмне чөйрө түзүлөт экен, абал түзүлөт экен. Анда эмечи, ошол бизде балким бүгүнкү күндө көп кишилер талимди баштай элек болушу мүмкүн, устаз. Ошон үчүн эң алгачкы талимди көпчүлүк үй бүлөлөр ойлошу мүмкүн да, биз эмне биринчи биз үчүн кадам болуш керек деп. Эмнени окуп баштаса болот эле. Биз жогору жакта сунуштадык, мондай китептер деп. Бирок мен ойлойм, бул жерде мындан да бир жөнөкөйрөөк бир багыты барбы? Сунуштап кое турган. Ой, мен баягы кыргызда айтат го, атанын сөзү ок дейт го. Аталардын мындай сүрү болот, эмнеси болсо да эркек киши катуураак мүнөздүү болот. Ал эми азыр бир карасак, мектептерде агай азайып кетти. Эркек мугалимдер азайып кетти. Ошон үчүн балдардын мектептеги таалими дагы ошого жараша болуп атат да. Анан жанагы туура айтасыз. Шиштака кийген туфличе нежей чыгат экен дагы бир бурчта туруп физкультура өтөт экен. Балдарга ойной бергиле деп топту берип коюп, анан тияктан өзү телефон чугуп турат, мисалга да. Анан ал балдар каалагандай ойнойт. Же ал бир физзарядка кылбайт, же бир футболду үйрөнбөйт, же бир курал колдонгонду үйрөнбөйт. Агайлардын баягы
мындай кылды, баягы катуу агайлардын сүрү жок болгондуктан. Балдардагы болгон психологиялык зарылчылык өзү жоон үнүгүш керек эле. Ооба. Эми мектептен ал нерсе жок болсо, анан үйгө келсе, үйдө дагы атасы аларга бир кичине бир катуураак айтпаса, эми ошол баланын жана жайдак болуп кетти деген сөз да, мындай эркин болуп кетти. Ошон үчүн ата китептен сырткары дагы эле кичине бир өзүнүн сүрдүү каардуу сөзү менен бир аз бир нерселерден тыюу, бир нерселерге буйрууну айтыш керек. Анан балдарга ошол китеп эле окуй беребезден ошол кесипке үйрөтүш керек. Мисалга бир нерсени оңдоо, бир нерсени кыла калуу дегендей, ошол баягы убактысы көбүрөөк телефонго кетип атпайбы? Ошол убактысын уурдаш керек да бери. Ошону бери уурдаш керек. Эң алгач бала менен сүйлөшүүнү үйрөнүш керек. Биз азыр ушундай 9 класска чыгып калдык, 10 класс менин балам мисалга, ушундай отургузуп чай ичип эле, балам кандай болуп атат окууларың, кимдер менен дос болуп атасың, алдыга койгон пландарың кандай деп ушундай сөздөрдү сүйлөшкөнгө мындай бир ортодо бир парда тосулуп калыптыр да. Ал өзүнүн эмеси менен сиз өзүңүз жок. Ошо бала менен эң биринчи кыз менен болсун, бала менен болсун, ортодогу жанагы көзгө көрүнбөгөн парданы алып, ачык достой сүйлөшө алуу. Андан кийин ошол кандай темада китеп болбосун, кыргыз эл макалдары болсун, эмнеси болсо дагы аз-аздан. Могу 1 тонна сууду бир таштын үстүнө куюп салгандан көрө ошону тамчылатып койсо бир күн тешет дейт го. Бул нерседе шашпаш керек. Анан жанагы стангыч боломдой эле барып 300 кг көтөрүп элди оорутуп албаш керек да. Аны бир 25 кгдан башташ керек дегендей эле күнүгө аз-аздан шашпаш керек бул нерседе. Эми бир күн эле алым болуп кетем эмес. Ошо жеткиликтүү 2,5 мүнөт болду. Андан көп эмес.